Алла айтып атат: "Васмау", Алланы угуп жашагыла. Пайгамбарды угуп жашагыла. "Ва атиу", Аллага баш ийип жашагыла уккандан кийин. Аткаргыла деген сөз. Угуп койдук, болду, бияктан кирди, бияктан чыкты. Андай эмес. Алланын элчисине баш ийип жашагыла. Баш ийип жаша. "Ва анфику", сарптагыла. Садака бергиле. "Хайрал ли анфусикум", бу силерге пайда. Тугандарга бергиле. Тугандар менен бөлүшкүлө. Курсагын тойгозгула. Бечараларга, жесирлерге, кембагалдарга, муктаждарга бергиле. Садаканын соогу өтө чоң. Адам бул дүйнөдө өтүп кеткенден кийин Алладан сурайт экен: "Я Алла, мени бир кайтарчы. Бул дүйнөгө келип бир жакшы иш кылып кетейин" деп. Келип намаз окуп кетейин деп экен. Келип орозо тутуп кетейин деп экен. Келип садака берип кетейин дейт экен. Не дейт экен? О дүйнөгө кеткенден кийин арманда: "Я Алла, мени кайтарчы бул дүйнөгө, садака берип келейин" дейт. Эмне үчүн? Тиякта садаканын соогун көргөндө башкачараак экен да. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу баалуулугу ат'иму таам, тамак жедиргиле. Курсак аштардын курсагын тойгозгула. Улуу баалуулук, садака бергиле. Иттакун нар валау бишикки тамратин. Дозоктун отунан өзүңөрдүн жаныңарды куткарып калгыла. Бир курманын сыныгын чалып болуп садака берип. Фа иллам таджиду, эгерде буну таппасаңар, садака бергенге эчтекең жокпу? Фа бикалиматин тайиба, жакшы сөз менен садака бер. Дагы дозоктон куткарып кал өзүңө. Бул жакшы сөз сүйлөгөн дагы садака экен. Жылуу сөз сүйлөгөн да садака экен. Бирөөнүн жүрөгүн ренжитпей, оорутпай, жарака кылбай, мээримдүүлүк сал, ырайымдуулук сал, курсанчылык сал, кубаныч сал. Бир мусулмандын жүрөгүнө кубаныч салуу канча жин, канча инсан бардыгын ибадатынан жогору деди. Ва анфику хайрал ли анфусикум. Өлгөнгө чейин берип кал. Зекетко ал фарыз. Зекеттен башка дагы. Лиссаили вал махрум. Ва фи амваликум лиссаили вал махрум. Ва фи амваликум хаккун. Акысы бар силердин мал мүлкүңөрдө. Кинден? Тилемчилерге дагы, муктаждарга дагы. Алла Таала ушу эки нерсени берип койду: намаз менен зекетти. Намаз менен адамдын өзү оңолот, зекет менен коомчулук оңолот. Эки нерсе менен эле бардык ишти бүтүргөн. Намазды берилип окуйлу, билип окуйлу, түшүнүп окуйлу, көңүл буруп окуйлу, фарыздардын, важип сүннөттөрүн жакшынакай окуйлу. Намаз бизди оңдойт. Намаз бизди күнөөдөн токтотот. Инна ссала танха анил фахшай вал мункар. Алла айткан намаз абийирсиз иштерден, уят иштерден, күнөө иштерден, арам иштерден токтотот деген. Уурулуктан токтотот, арактан токтотот, зынадан токтотот, жалганчы аферистиктен токтотот, кыянаттан, зулумдуктан токтотот, текеберликтен, көрө албастыктан токтотот. Качан? Намазда күч болсо, жандуу болсо, рух болсо, намазыбыз нурлуу болсо, намазга биз берейли. Намаз сизге берет. Намазды таштабаңыз, намаз сизди таштабайт. Намазды көтөрүп жүрүңүз, намаз сизди көтөрөт. Кыямат күнү намаз сизди көтөрөт. Намазды алып жүрүңүз, намаз сиздин ачкычыңыз. Пайгамбарыбыз айткан: "Ас-сала мифтахул жанна", бул бейиштин ачкычы. Бейиштин, ахиреттин бактысына, түбөлүктүү бакыттын ачкычы утурумдук дүйнөнүн ачкычын ача албайбы? Жөн эле ачат. Намаз аркылуу адам оңолот. Намаз.